Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 29 октябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкектен сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн туғандар. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Бул Лев Толстой көчөсү. Сатылуучу квартирабыздын дареги Лев Толстой 142 А дарегинде жайгашкан. Мынакей бул жерден көрүнүп турат. Ушул 9 кабаттуу үйдүн 8-чи кабатында жайгашкан. Анан бул жерден сіздер шаардын бош бұрышында троллейбус, автобус, маршруткалар менен бара аласыздар туғандар. Бул жерде Репина көчөсү, бул жагында Маликова көчөсү жайгашкан туғандар бул светофордо. Дагы эмне маалымат? Тегерек четте жакын жерде мектеп, садиктер. Мына ушундай. Бир аз эле чыгышты карай бассаңыздар, Баткен базары, андан түз кетсеңиздер Ош базары. Так. Эми калган маалыматты мен квартирага жетип берейин туғандар. Мынакей бул квартира жайгашкан көп кабаттуу үйдүн короосу. Бул жагында балдар менен аянтчасы, парковкасы да бар. Бул 2-чи подъезден киресиздер, 8-чи этажда бүгүнкү чыгыштагы квартирабыз жайгашкан туғандар. 8-чи этажга чыгасыздар туғандар, чыкканда эле мына бул 50-чи квартира бүгүнкү чыгыштагы бир бөлмөлүү сатылуучу квартирабыз болуп калат туғандар. Так, андан ары мынакей бул кире бериш прихожкасы. Бир бөлмөлүү квартира, 37 квадрат метр. Балкону менен эсептегенде туғандар 42 квадрат метр экен. Документи бар, ээсинин колунда. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп берем. Техпаспорт бар туғандар. Так, дагы эмне маалыматы? Отопление центральный. Мынакей бул бөлмөсү көрүп турсаңыздар ремонт. Анан мебелдер калат экен туғандар. Тоолар обой, мына потолок гипсокартон. Түштүк тарабынан, күн өткөн тарабынан терезелер орнотулган. Балкон, кухнянын деле ошол тарабынан, бул бөлмөнүн деле ошол күн өткөн тарабынан терезелери орнотулган. Негизинен ошол күн тарабынан терезеси бар квартиралар көпчүлүккө эле жагат экен туғандар. Бул плюс болсо керек деп ойлойм. Так. Бул мынакей балкон. Кухня тараптагы балконго да бул жерден чыгып кете аласыздар. И бул тараптагы үйдүн бөлмөсүнүн туш тарабындагы балконго да ушул жерден чыгып кетсеңиздер болот. Бул Маликова көчөсү, бул жактагысы Репина көчөсү. Садик, мынакей бул жерде эле садик бар экен. Мектептер жакын. Отопление центральный. Так. Дагы эмне поликлиника бар туғандар. Поликлиника бар экен. Андан ары Лев Толстойдон туғандар шаардын көптөгөн эле бурчуна маршрутка, троллейбус, автобустар менен бара аласыздар. Отопление, центральный отопление туғандар. 106 сериядагы квартира болуп калат экен. Андан ары бул жагында ванна, душ, жатканасы, мынакей дуалдар кафель. Выйти эмеси вентиляция туғандар. Окей. Бул жакта кладовкасы. Кладовка. Бул жак болсо кухнясы туғандар. Кухонный мебелдер калат. Жактан ракайын орнотулган. Бул кухнянын деле түштүк тарабынан, күн тарабынан терезе жана балкон орнотулуп, балкон бар. Балкон. Так. Опа. Бул жагда балкон, жанагы балконго да бул жерден өтүп кирип чыга алат экенбиз туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Так, баасы бул бир бөлмөлүү квартиранын $41,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туғандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туғандар, саламатта калыңыздар.